Бишкекте дайынсыз болгон 13 жаштагы Мадина Кейимова табылды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынан билдирилди. Маалыматка ылайык, 13 жашар кыз кечээ саат 23:00 өзү жашаган үйгө жакын жерде табылган. Абалы жакшы. Азыркы учурда окуя такталууда. Эскерте кетсек, Мадина Кейимова ал 28 сентябрда үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Белгилүү теле алып баруучу Назира Айтбекова өзгөчө Курч маанилүү билдирүүлөрүн Facebook баракчасына байма-бай жазып жүрөт. Бул жолу көздү сактоо тууралуу жазыптыр. Көзүмдү карабай эле жер карайт байке. Жер карап сүйлөгөндү жаман көрөм дедим. Жанындагы ага, ал көздүн сактап атат. Көзүбүздү сактаганыбыздын себеби көрүнгөнгө суу карта берсек, үйдөгү жубайыбызга эмнебиз калат? Жубайыңа ысык болуш үчүн энергияңды көрүнгөнгө коротпош керек деди. Мага кызыктуу угулду. Ал тургай жакты. Анткени ага чейин интернет блогтардан окуган маалымат эске кылт этти. Уят фильм көрүп, сырттагы эти көрүнгөн кыздарды көрө берген көздүн дүүлүгүшү кыйын болот экен дагы сезимим окуп, эрте эле алдан күчтөн тайыйт. Аял канча кымтынып жүрсө, тескерисинче кызыктуураак көрүнөт тура. Жабылуу кутучаны кызыгып ачкысы келген сыңары бутунун томугуна ашык болуп калган чыгармалар бар го. Африкада жыңалаш жүргөн урууларда көзү жыңалач денеге ушунча көнүп калып, желкесиндеги чачы адамды дүүлүктүрөт экен. Уят, харам, күнах болбойт, уят болот дебей эле илимий тилде түшүндүрүлмөсү элге жетсе жакшынакай эле жүрүшмөк. Анткени канчалык басым жасалган сайын ошончолук тетири тебилет. Пружинаны баса берчи. Физикада бар да бул мыйзам. Баса. Төшөктө партнеру көп болсо, ал эркектин гени кала берет экен аялда. Кийин сүйгөнүңөргө оп-окшош сүйгөнүңөрдө кыйын тукум төрөп берерде, мурунку өнөктөштөрүңөрдүн жиндидей гени мүнөзү чыгып калса, таң калбагыла. Ошон үчүн энесинен бөлөк өбөлө кыз керек деп тазалыкты баалашчу тура илгери. Бул таза тукум үчүн керек экен. Ошону эле айтайын дегем. Жыңалаштангым келбей калды. Илимий түшүндүрмөсүн жайылтса эле элдин баары туура түшүнмөк.